Күнүнө 30 миңден ашуун кап чыгарган завод жеке ишкер тарабынан 30 миллион сомго жакын каражатка ачылды. Негизги колдоону Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду көрсөткөн. Учурда 70 киши жаңы иш орну менен камсыз болгон. Завод толук кандуу ишке кирсе, жалпы 150ге жакын жумуш орну түзүлөт. Толук кандуу иштегенге толук дайынбыз, бирок жумушчулардын эле көндүмдөрү жетишпей атат да, мындай колдору көнүп. Андан сырткары экинчи сменди баштаганга дайынбыз. Бул жакта сул жерден машина алып келип койдук. Бул жерде кечки смендерди ташый турган, келечекте мешоктон башка дагы шланг жана пластмассанан, полимерден жасалган буюмдардын баарын жасайбыз. Территориясы чоң, мүмкүнчүлүк жетиштүү. Өндүрүш өрүш алган Сүлүктүдө дагы бир ишкана ачылды. Ал тигүү цехи. Мында 60 жаңы жумуш орну түзүлүп, үйдө жумушсуз отурган кыз-келиндер үчүн алыска барбай каражат табууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ачылыштардын катарын социалдык объектилер дагы толуктады. Баткен мамлекеттик университетинин базасында 100 орунга ылайыкташкан балдар бакчасы бөбөктөр үчүн эшигин ачты. Мен катпай үйүбүздө турат комуз, көргөндүн көңүл оюн бурат комуз, кокустан колоң кесек кылдарына комуздан канган чыгат добуш. 20 миллиондон ашуун суммага 2 кабаттуу здания капиталдык ремонттон өткөрүлүп, эмеректер менен толтурулду. Бүгүнкү күндө ушул Нукура балдар бакчасы 100 орундуу деп эсептелген. Мына ушундай ийгиликтер Сүлүктү шаарынын 155 жылдык мааракесин утурлай ишке ашты. Майрам урматына этно шаарча түптөлүп, улуттук кол өнөрчүлүк жана тамак аш көргөзмөсү өттү. Шахтачылардын шаары аталган калаанын тургундарынын майрамдык маанайы жогору болду. 1 миллионго тоннага жакын жылына көмүр берген да. Ошонун айдан анан Орта Азиянын качагари деген сүлүктү наам алган. Орта Азиянын качагари деп. Вот ошону анан 1950-жылы ана пролетар деп коебуз, кожойтун эместен. Сүлүктүгө анан темир жол келген. Ошо темир жол менен мына көмүлү ташып заманыбыз тынч болсун. Азыр өтө чоң шаарга айланды. Ошо сүлүктү өнүгүп келип мына шу даражага жетип атат. Ошол эми жакшы өнүгө берсин. Заманыбыз тынч болсун. Элдердин маанайы дагы жакшы. Бизде ушул Баткен областында тынчтык болсун, эч качан согуш болбосун. Элдерде дайыма ушундай ынтымак болуп, майрамдар майрамга улана берсин. Ал эми майрамдык чоң салтанат Борбордук стадиондо уюштурулуп, анда кылымдарды каарыткан тарыхый шаардын түптөлүшү, Совет доорундагы кара күч менен колду казылган көмүр кендериндеги шахтачылардын эрдиги жана көп улуттуу Сүлүктү элинин ынтымагы көрсөтүлдү. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен мектептерди көмүр менен камсыз кылуу жана башка социалдык маселелерге кетчү каражаттардын бардыгы республикалык бюджетке алынып кеткендигине байланыштуу биздин жергиликтүү бюджетте 30 миллиондон ашык сом жылына шаардын инфраструктурасын өнүктүрүүгө, шаарлыктарга жагымдуу шарт түзүүгө жумшалат. Тарыхка кайрылууга турган болсок, Сүлүктү шаарынын жаралуу, түптөлүү тарыхында элдин жакшы жашоого умтулуусу, күжүрмөн аракети чоң ролду ойногон. Буюрса убакыт кайталанып, мезгил кайталанып, Сүлүктү шаарындагы эң жакшы экономикасы жогорку деңгээлдеги шаар болуп, биз ошол шаарда жашайбыз деген ишеничтебиз. Мааракенин жүрүшүндө аймактагы энергетиктер үчүн да чоң кубаныч болду. Баткен шаарында жана Сүлүктү шаарында энергетиктер үчүн жаңы салынып жаткан имараттын курулушуна капсула салынды. Курулуш Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасынын каржылоосу менен ишке ашууда. Максатбек Акылбеков, Абдырашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.